тело держать. Ножку выпрями, Даша. Раз, два, три. Мындай көнүгүүлөр 5 жаштагы Даша үчүн абадай зарыл. Анткени ал туулганда церебралдык шал оорусу менен ооруйт деген диагноз коюлган. Өз алдынча сүйлөй да албайт. Вот семейство кошачьих, Даша. Ой, будь здоров. Смотри. Гепард. Каракал. Калимантанская кошка. Азиатская золотистая кошка. Каарманыбыздын бир күнүн басымдуу бөлүгү кызына кам көрүү менен өтөт. Сабактарын өтүп бүтөөрү менен массаж жасоону баштайт. У моей дочки сложная форма ДЦП. Кызым төрөлгөндө эле жаш балдардын церебралдык шал оорусу деп диагноз коюшкан. Такыр кыймыл болбогондуктан колунун буттарынын булчуңдары тартышып калган. Массаж жасаган сайын булчуңдар жазылып, оору азаят. Ошондуктан саат сайын массаж жасап турам. Анткени кызым үчүн бул өтө зарыл. Бул дарт балдардын көрүүсүнө да терс таасирин тийгизет. Мозга. Причина в мозге. Түштөнүү убактысынан кийин Мариянын үйү конокко толот. Алар Мариянын жардамына муктаж болгон энелер. Ал бир гана кызына кам көрүктүн болбостон башка мекендештерине да жардамын аябайт. Биз болсо Бишкектен көчүп келгенбиз. Мен Бишкекте ошо тааныштарым айткан болчу. Активный мама бар ошто, Мария Нибога. Ошо мен обязательно барып таанышкыным деген. Анан ошо көчүп келген күндөн баштап эле ушу Машаны издеп таптым. Маша менен мен ошо таанышкандан бери эле ошо келип, ар кандай упражненияларын, массаждарын, питаниясын бардыгын ошо сурап билип мага үйрөтөт. Өз алдынча кылгын деп ар дайым. Махабат Турдумаматованын 3 жаштагы кызы да шал оорусу менен жабыркап келет. Жакында эле Борбор калаадан атайын Мария жөнүндө угуп келген. Күн сайын бул жерге келип кызына жасалуучу массаждарды үйрөнөт. Биз абдан көп массажга алып барганбыз. Ар бир массаж, конечно, билесиз, өзүнүн акчасы бар. Бул андан көрө ар бир эне өзү массаж үйрөнүп, өзү заниматься этсе, балага жакшы таасир тийгизет деп ойлойм. Ошол бирок ал массажисттерден көп деле биз развитие көрүп өттүк. 3 жаштагы Даткайымды ата-энеси буга чейин бир канча массажистке алып барышкан, бирок жарытарлык натыйжа болбоптур. Азыр каарманыбыз Даткайымды америкалык врачтын методу менен дарылап жатат. То, что мы получали лечение раз в 3 месяца. Азыр мен америкалык Глен Доуман деген врачтын программасынын негизинде бардык шарттарын аткарып жатам. Жардам берип жатат. Пайдалуу массаждардын баарын өз алдынча үйрөнгөнмүн. Мындай дарт менен ооруган балдар менен күн сайын иштеш керек. Бизде эмне кылат? 3 айда бир же 6 айда бир жолу дарылоо курсунан өтүп коюп эле жыйынтык болбой жатат дей беребиз. И мы эту программу выполняем. Мариянын жардамына муктаж болуп, анын эшигин каккандарды бул үй бүлө жылуу күтүп алат. Анткени алардын баарысынын максаты бир: оорулуу балдарына кам көрүп, ден соолугун чыңдоо. Ошол себептен бир үй бүлөдөй болушуп, бири-биринен жардамын аяшпайт. Булардан эме кетишинде өтө эме кылбаймын. Мындай элестете албаймын. Эмнеге дегенде, бизде нация же болбосо вера үчтакыр ортодо эме болуп турбаш керек. Мындай не должна разделять нас. Преграда болбош керек. Ошону айтмакмын. Эмнеге дегенде, биз бардыгыбыз адам экенбиз. Адамдар деген бул бири-бирине жардам бериш керек. Сезимтал болуш керек. Каарманыбыздын ишенимдүү жардамчысы Айдана 10-класстын окуучусу. Сабактары бүтөөрү менен эле Мариянын үйүнө шашат. Биринчи технолог болом деп келгенмин. Биология керек экен, химия ошентип эме кылып дарданам деген, бирок бул жака келип өтө 180 градуска, даже 360 градуска бурулуп кетти профессиям. Эме кылып, неге дегенде мен ушул детский эмеден, логопедтердин основной эмесин үйрөнүп калдым, бирок образованием жок. Бишкекте окуйм деп атам. Бүгүнкү күндө өлкөдө мындай диагноз менен ооруган балдардын саны арбын. Аларга мамлекет тарабынан жетишээрлик деңгээлде көңүл бурулбайт. У нас государство бедное. До сих пор не могут принять. Биздин мамлекет жакырбы, айтор көйгөйлөр көп. Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери үчүн компенсация берүү маселесин да чечелек.
Биз эч жерде иштебесек, стажыбыз жок болсо, кийин кантип күн көрөбүз? Как дальше в будущем мы будем, мы даже не знаем. Андыктан ата-энелер өз алдынча уюм ачууну максат кылышууда. Ал үчүн баарысы биргеликте болгон аракеттерин жумшап жатат. Алар ынтымак, достук, биримдик аркылуу максатка жетүү мүмкүн экенине ишенишет. Ушу мага окшогон, Машага окшогон, жана башка айылдан келген дагы энаталар бар, даже который билбейт баласын ооруп жатканын. Алар ойлойт жөн эле отстаёт от развития деп. Бирок ушу ата-энелер менен биз кошулуп бир фонд ачып, кандайдыр бир ушу балдарыбызга келечекте бир жардам берели деген оюбуз бар. Ошондуктан жардам бере турган адамдар болсо, же донорлор, же спонсорлор болсо бизге жардам берсе абдан эле жакшы болот эле да. Дүйнө пейли кең инсандардан учук эместигине дагы бир жолу ынандык. Анткени буга биздин бүгүнкү каарманыбыз далил боло алды. Буга чейинки жасалган иштер ал үчүн чек эмес. Мындан ары да башкаларга колдон келген жардамын берүүгө даяр.